Саламатсыздарбы? Менин айылым көрсөтүүсү бул чыгарылышында Те алыскы алайкы өрөөнүнүн терек айылына сапар тартты. Ажайып коз жаратылышы тоолуу болгон терек айылына кире бергенде эле өзүнө тартып турат. Айыл аралап баратып, тоо олтурган аксакалдарга кезигип калдым. Ошого маани бербей эле койдун артынан молдун артынан жүрөбүз да. Картошка эккен жокпуз го. Ошону айтат. Картошка жебей өтпөдүк. Кийин бир картошка келип барып калды. Окон гиласты кебеш керек, бул эртеле амалга келет. Çakırgılaçı çoksun beleken var. Gel abi gel. Aleykümselam. Жақсы. Сонун отуруп калсыздар го? Келиңиз. Мейман бала окшойсуз. Ошондой мейман балага мейман бала. Жақсы. Олустан келген болошо, чоошун эке бу. Кадайсыздар агалар? Жақсы отурабыз. Жақсы. Бу каяктан келип калдың булам? Биз Оштон келдик. Элтерден менин айылым деген көрсөтүүдө. Жақсы. Айылдарды кыдырып жүрүп сиздерге жолугуп калбадымбы? Жакшы болду. Biz evvelbizce sesiyle şu meyekteşe oturduk hele. Otursam bolобу, otursam. Otur gel. Аксакалдардын ортосунда отуруп алайын. Жақсы. Биздин айыл 2 жылдан бери өзгөрүлүп келет абы. Мына мектебиз бар, аянтчабыз бар, көчөбүздү кара. Асфальт жарашат түптүз. Жашасын Кыргызстан деп жазып алыптар сону. Маңдайга. Ошону бир маал окуп коюп Айылыбыздачы адамдар өтө ынтымак. Айылды кыдырып жүрүп, ушул терек деген эмне үчүн терек деп аталып калган бул айыл деп. Ошо таң калып жүрөм да. Ошо жөнүндө бир айтып бербейсиздер? Bu terek деп биздин ата-бабалар ушу мунан ушу 500-600 жыл мурун келишкен экен ушул жака. Анан келип калып анан ушу бизди ошол чоң бабаларыбыз бизди кара жылкы дейт. Ошо бай торунум деген атабыз келген экен ушул жака. Ошол келип анан ушул өндүрлөрдү көрүп жактырып, ошо 4 баласы бар экен, 4 баласына 4 өрөөндө энчилеген экен өзүнчүлөр. Ошо мына бул жерде сен бул жерде бул деп. Ана ошо терек, мына Güye Taş айылы дейбиз, мына Жамантал айылы дейбиз, Ойтал дейбиз, ушулардын баарына ошо 4 баланы бөлүп эметкен экен деп ушу жайгаштырган экен, малды пулду болуп келген немелерди малы менен айтып. Анан бекер кара жылкы эмес да, ошо жылкысы көбүнөн келген да ошо. Анан бул жерде эме кылса ушу чылк терек экен, мына сай. Бүт эле. Бу жака үстүн караса бул төштүн түбүнө ушундайынан терек, кырчын ушундай турган экен. Анан ушунан мурун эле теректи жошолор койгон, ушу терек деп коюптур да. Şu terekin göğünden öyle şu terek deyip koyulgan eкен. Tereke baya aymak bolgan eкен да? Aymak bolgan eкен şu. Adamın Жамантал içi bizde ele jalan ele tal bolgan eкен. Atı jalan tal. Жаманталыбыздын içi. Keyin ele Жамантал bolu öyle bara tildi özgörtüşü öyle metip ketişken de. Özgörüp ketişken de. Şunday bolgan şu terektin nemesi şunday tarih koşkan. Ава, бул жерде ошондо кайсы уруунун элдери жашайт? Санжырага токтоло турган болсок. Санжырага токтоло турган болсок, бул жерге şu Бөрү уруусунун. Бөрү Адигинеден келет да. Бөрүдөн şu кара жылкыбыз биз. Жана бай тору чоң атабыз şu бай болгон экен, şu миңдеген жылкылар болгон экен. Ошо киши şu келип анан ошонун жылкысын көрүп, жалаң кара жылкы болгон экен жылкысы. Ошону эле бизди жалпында эмебизден эле кара жылкы деп коет бизде. Айылдын элинин ынтымагы кандай анан алар? Өтө зор. Биздин айылдын ынтымагы үлгү ала турган ынтымак. Биз эми алысыраактан баштайын, биз кичине кезде мына азыркы Замирбек Төкмакыныбыз бар го, ушул бош болгон, ушул 18 жашында келген. Ошондо аттуу баштуу артисттер келип ошондо баа берип кеткен биз кичине кезде. Кыргызстанды түп кыдырдык, мындай ынтымак, мындай бир уч болуп койдун немесинде уюган элди көргөн эмеспиз деп. Ошол биздин салтыбыз, ошо ынтымакчылыгыбыз азыркыга чейин сакталууда. Биздин жаштар талаадабы, чет мамлекетте мына бир жумуш болсо түп көтөрүлүп эле чыгып калабыз. Аксакалдар ошо эле. Күндө бир мал мына маектеш аксакалдар менен
тиги тоодан малыбыз келет, бияктан коюбуз, бияктан уюбуз келет, аны караганча балдар мал чогултат, аксакалдар менен антип кеп чогултабыз. Өткөн кеткенди сүйлөшөбүз, ушинтип маектешип отурабыз эми. Ооба, негизинен турмуш тиричилик эмне менен өтөт? Мал менен да эми? Биздики негизинен мал чарбасы. 4 түлүктү толук кармайбыз. Ушул жерде айтып кете турган бизде көйгөй кулуп менен ушу десатты жаңылап жаңытипке куруп алсак да эми ошону көйгөй көтөрүп атабыз аксакалдар. Эми Кудай Таала кайеринен айтар экен. Ошону сүйлөшүп отурдук эми. Заманбап бир бала бакча болсо, анан заманбап кулубуз чоңураак болуп, азыр чоң артисттер келе баштабадыбы? Ошолор бир жакшы концерт койгудай кээде бала чака батпай калат да. Айылыңыздар ушу сонун өнүгүп келаттыр, э? Кудай кааласа. Алмаштырбай турган болуп, Жок. Жакында ошо кеткендер келеби деп айтабыз. Миграция, ички миграциялар келет го буюрса аксакалдар. Өздөрү да ушу көздөрүн салып атат. Айыл өнүгүп кетти деп. Өнүксүн, көз тийбесин. Айылыбыз жакшы. Анда мага уруксат бериңиздер. Бир бата бериңиздер, э? Балам, биздин ушунчалык дүркүрөп өсүп, аялдардыга келип кыдырып, бизден кабар алганың үчүн чоң рахмат. Пенсияны көбөйтүп атат, балдарды багып атат, мектеп салып атат, өнүгүү чоң эле болуп атат. Ушул үчүн эми дайыма биз бактылуу жашайлы, күлгөйлүү, Кыргызстан дайыма бактылуу болсун. Терек айылы Ош облусунун Каракулжа районунда жайгашкан. Айылда башта 225 түтүн болсо, ички миграциянын айынан учурда 125 түтүн 1300-дүн тегерегинде калк жашайт. Айылдык мектеп, бала бакча, китепкана, ФАП, мечит жана маданият үйү бар. Бул айылда апалар илгертен бери колдонуп келе жаткан уус чеберчиликтин бардык түрү менен алек болушат. Азыр биз мына Алайкы өрөнүн Терек деген айылында ушу апалар мынтип жакшынакай болуп шырдак токаткан жерине туш болуп калдык. Азыр бул жакта Чыныбү деген апабыз ушу баарын айтып берем деп атат. Апа, бул шырдак эми Кыргыздын илгертен бери колдонуп келаткан улуттук буюмдардын бири да. Ошо кыргыз элибиздин барктуу баалуу буюмдар болгондо бул шырдак деген койдун жүнүнөн жасалат бардыгы, бүт натуралный. Ошо чоң эне чоң аталарыбыздын жолун жолдоп, ошолордун урпактарына үйрөтүп, мына өзүбүздүн да мына жаштарга үйрөтүп, ушул нерселерди, ушул иштерди ушинтип жасап келатабыз. Биз 2016-жылы тарых маданият жылында уюшулганбыз, ажарлуу айымдар болуп, ошондон бери ушинтип чогулуп алып, ушундай шырдак кол өнөрчүлүк боюнча көп буюмдарды жасап келатабыз, курак жасайбыз. Ошо окшогон шырдактарды мына жаштарга үйрөтөбүз, бизден кийинкилер да ушулар улап кеткидей болсун деп. Анан бир эле шырдак эмес, мындай кураганга дагы үйрөнүп, ошо чогулуп алып бардыгыбыз ошолорду жасайбыз. Анан мына тери буюмдарды жасайбыз, постек кылып, илгери астыларына салып, постек кылып жылуу деп жашап келишкен ошолорду салып. Биз да ушуларды унутпаш үчүн ушу балдарыбызга ушуларды үйрөтүп, келиндерибизге үйрөтүп, жакшы немелерди, өнөрлөрдү келатабыз, ата-бабалардын жолдорун улап. Анан биздин жашообузда эми жалаң эле ушу шырдак өзүбүзгө тиешелүү буюмдарды жасайбыз көбүнчө. Бир эле шырдак эмес, балдарыбыз деле түрлүү немелерди жасашат, кол өнөрчүлүк боюнча такка-бака, мындай темир, жыгач-бугач усталар боюнча ушундайларды жасайт. Анан мындай өрмөктөрүбүз бар. Сого турган, буларды да ошо жаштарга үйрөтөбүз. Келечекте ушулар өздөрүнөн кийинки муундарга да калтырып үйрөтүп кеткидей кылып. Эне ушул шырдакты мынау ийгүү, курак куроо дегендерди азыркы ушу кыз келиндер бир кызыгып үйрөнүп атышабы? Азыркы эми ошо жаштардын көпчүлүгү азыр заманыбызга жараша үйрөнүп атышат. Ушуну үйрөнөлү, ушуну билип алалы деп биздин айыл жеринде ушундай иштерге жакшы кызыгышат биздин жаштар, келиндер, кыздар. Ушу биз мага үйрөттүңүздөр, мынантыңыздар деп улуулардан неме сурап турушат. Үйрөнүшөт, курак боюнча деле жакшы. Бул шырдакты шырып эле отура бербестен анча-мынча кыңгырап, ырдап да койсоңуздар керек. Ооба, мына эми кайынсиңдим. Ушул ошо шырдак жөнүндө ошо бир ыр бар да, мына Сооронбай абаздын. Ошону ооба айтты.
Мен ошо Чинү апабыздын сөзүн улап, уз айымдарынын шырдагынын артыкчылыгын, көркөмдүгүн таңазалап, Баатыр акын агабыз ушул ырды ырдап кеткен, айтып кеткен, жазып кеткен экен. Ошону мен айтып берип коеюн. Көргөндө алайкунун шырдактарын, көзүмдө көңүлүмдө жыргаганын, сездим мен сыйкыры колду чебер уздар, түшүндүм ийне менен ыр жазганын. Мен угуп анда кооз ыр жатканын, мен байкап анда күнүн ыргактарын, уялып путум менен баспай турам ажайып алайкунун шырдактарын. Сонун керемет чыгарма, Кандай сонун? Боз үйдүн кийизине мынаны оң буроо эшебиз, сол буроо эшебиз үзүктүн чекесин бекиткенге ушу оң буроо, сол буроо кылып эшип ушуну эшип жасайбыз мынандай кылып балам. Мынантип үзүктүн этектерин, чекелерин ушу менен мындай оң эшебиз. Муну оң эшкен дейт. Мына буягын кайра мынтип сол эшет мындай кылып. Мындай. Бул эмненин кылынан энеке? Бул тайдын кылынан. Жылкы малдын кылынан. Анан ошону оң менен солду беттегенде мынандай жакшына өң түшөт да, мынандай кылып. Анан ошо боз үйдүн чекесин бекитебиз ушуну менен. Боз үйдүн. Атка чылбыр кылабыз. Ат аркандай турганга аркан эшебиз ушул кылдар менен. Мынаны ошо атка килем деп коет ошо. Атка тартылат. Жанагы басма айыл десеңиз? Аттын басма айылы. Сонунго бул. Аябай сонун. Ушулардан бери согуп неме кылганбыз. Колуңуз менен жасагансызбы бу? Ооба. Абдан сонун экен да. Бул колдонууга окшойт. Жок, колдонулуп тагылган. Мен муну аябай токпайт. Маарекелерге барганда тартынып тогулат, тоор маарекелерге барганда. Бул атты дагы жасалгалайт да. Кооздукка деңиз. Кооздукка. Кыргыз ар тараптан деңиз. Ар тараптан барбыз дем Кудай кааласа. Кооздоп минебиз да. Сонун. Баягы ат сыйлаган жөө баспайт дейт го. Ушу мына кыргыз той маарекелерге барганда мына басма айылынан бери мынантип бул аттарды кооздоп алып той маарекеге барган өзүнчө бир керемет болсо керек. Азыр эми ушулар калып атат да. Азыр бир үйдө бир ат болсо эпти сүйүнөт элек. Азыр бир үйдө бирдеме экиде машина болуп калып атпайбы, булар калып атпайбы? Сонун айтасыз. Шырдак токуу бул ушул улуттук баалуулуктарды колдонуу менен бирге биздин өзүбүздүн ушул айылдын маданиятын өстүрүп ырдап да калабыз деп атпайсыздарбы? Бир ушу көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшынакай кылып бир ырдап бербейсиздерби чогуу, Ооба. Ырдап бербейин апаларыбыз. Ырдабайын. Айланасы толыр курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин солусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин солусу, Алейкум ассалам. Келиңиздер. Жақсыздарбы? Жақсы. Тыныстарбы? Келип калыпсыздар, Жақсы келип алыңыздарбы? Айылдан кеп уктум. Бул айылда жалгыз эле ушу сиздин механик деди го? Кудайга шүгүр. Ушу элдин улу болуп жүрөбүз. Ушу элдин улу болуп, элдин кызматындабыз. Айылда машиналар бүт, орустун машинасын оңдойбуз. Конокко келип калган
Анча жеңил машиналар келип калат, бузулуп калат жолдо. Барып аларды оңдойбуз. Ушу элдин уулу болуп эле жүрөбүз. Чыга бериң. Бул орустун машинасы. Алайык үчүн танка кылып эле чыгарган жаныбар бунча. Несі бұзылып тұр әме? Бұны жазда моторын бастым әлі. Ошо клапанын теріш керек әлі. Ошо клапанын ашып аттым әлі да. Клапанын теріп берейін деп. Яқшы. Бұл айылда жападан жалғыз әме қадыр барқты ұста сіз екенсіз. Елдің ұлы болып жүрөбүз әме. İşte kıvır болып. Қызық болады да. Жалпы есептеспей қанша уна оңдадыңыз? Көйлі болып кеттім. Есеби жоға? Көйлі. 20-дан деле көп. Күнүнө 3-4 машина оңдойм. Эми биздин тирчилик ошол, бала чаканы ошо менен багабыз. Тирчилик ошол эми. Атыңыз ким эле? Эркебай дедиң? Эркебай. Бу унаны оңдосоңуз бу айлагылар шарга түшө албай калса керек, эми подъемди тартпай калат, бензин расход болот. Ушу мотордун күчү ушул клапандарын жакшы терип койсоң, забылдап жакшы жымылдап жүрүп турат. Клиенттер да жолго таштабайт. Жардамчыңыз жокпу? Жардамчым бар эле, ал бир жагына кетип калды окшойт азыр. Келиңиз мен жардам берейин анда. Анда аз мына крышкасын ачып аттым эле. Силер эми май болуп каласыңар эми. Өзүм эле алып келди бир күлүшүп турат, ошону алып берип. Жакшы. Буну ачыш керек экен, Ошону ачыш керек. Буюрса бүгүн оңдоп бере аласызбы буга эми? Кудай калса жарым саатка жетпей. Нардан бери оңдоп берип коем. Профессионал болуп кетипсиз да. Кудайга шүгүр, эми өзү автослесарда окугам. Ошто жакы 16-лицей деп чыкча ХБКда. Ошо автослесар дегенде моторист болуп чыкканмын. Кызыл диплом менен бүткөм. Кудайга шүгүр, эми баягы көчүктөн кичине домкрат жок. Ошо көчүктөн домкрат болсо эми баягы Ошко барып деле, Бишкекке барып деле иштегенге кудайга шүгүр эми шартка байланыштуу айылда машиналарды оңдоп атабыз эми. Жакшы. Азыр эми суук келип калды, азыр антиприз кылып бер деген, азыр бүт машиналар, орустун машинасы көбүнчө эле суу менен жүрөт. Мындай суу менен. Булардын неме кылып, мына патрубкаларын бүт жаңылап, антиприз кылып жасап беребиз. Кышкыга термостат эмелерин бүт коюп. Анан бул орустун машинасынын моторунан баштап, мына радиатордон баштап, радиаторду олобо жасагандан баштап күлүшчүлөрүн чыгып кетебиз. Радиатордон баштап алдын айтып коеюн. Эми Кудай сактасын, баягы кичине момук-сомук же дубал-субал сүзүп алган машиналар болуп калат эми. Тарткылык болуп калат. Алардын кузуптарынан бери оңдоп коебуз, бирок краска чачып бере албайбыз, ачыгын айтканда. Ал инструментибиз жок. Андайын деле алайын деп аткан. Андай ойлор бар. Кудай кааласа, мына жерге мына Нива турат. Бунун эгеси тойго кетти эле. Тойдон келсе жүрүзүп кетет. Бунун моторун да асып жаап, законий кылып койдук эле. Оңдоп бердиңиз. Менимче тойго кеткен бойдон акчасын бериле ошо сизге. Акчасын берилек деле, ошо тойго кеткен боюнча келдик. Эми тойдон келсе берет. Атайын уна оңдой турган кылып өзүңүз кылып алган окшойсуз. Буну да жалгыз бой эптеп. Сүйлөшөңүз. Кой тура эле эми. Унам бузулуп калды деп чалып атабы деп атпайбы? Эми ушундай көбүнчө түнкү саат 2-3-төрдө да ачылат. Жолдо калдык, келип кете кал деп. Аларына барып оңдоп беребиз колдон келишинче. Япошкалардан бери Кудайга шүгүр, орустун эли машинасы эмес. Азыркы иномаркаларда оңдоп атасызбы? Заманбап. Ошо орустун машинасы жа ЗИЛ, Урал, жа КамАЗ бүт колдон келет. Жасай беребиз. Эми сизге азыр бул үйүңүздө эле чакан кылып
ооба ачык жерде оңдой турбайсызбы? ооба эми мына жерде кичине жаап Сонун сервис кылышыңыз керек экен да бул жерге. ылдый жактыкындай кылыш жабайын деп аттым элем чөнтөккө келип такалып туруп калат экенбиз эми секиндик менен болор эми Болот. Бул жерин пландаштырып атат. ооба ошо мына жерлерди ошо пландаштырып жасап. Бул жакта бүт эле УАЗ айдашат экен да? Бул жакта алайкуда көбүнчө эле алайкунун жиби хаммери ушул УАЗ да. ЗАГСка да УАЗ менен чыгышат. Эркебай эке, мен угушумча азыркы баягы 5 жети, 4 жети деген жиптерден баягы качып кайра УАЗ алып атат деп угуп калдым да бул жакталар. Ооба. УАЗ эми бир оңдоп койсоң бул жаныбар орустун машинасы көп бузула да бербейт. Бузулуп калса зы менен чырмап да кетип калган бир жерге жетип аласың да жаныбар. Жаныбардын бир жери ушул жакшы да. Тартып туруп менен майлап деңиз. Ал Япондун машинасы толк сүдүр өтмөйчө болбойт да кетет. Жүктөп кетесиң. Ошондой варианттар болуп калат. Бул орустун машинасы. Алайкуга өзү орустар бизге танкале кылып чыгарып берген өзүчө. Кышы жай Короңузга кирип калатып, УАЗга мала байлап койсуз го. Аны жазган мал ал машина менен эме кылабыз. Анда көрсөтүп берейинби? Мына кое турайын азыр. Ошону көрсөтпөйсүзбү? Неге УАЗга мала байлап койгон дейт? Анда көрсөтүп берейин. Бул мала менен, бул УАЗ менен. Жазган мал баг кош айдак болот. Мына алайкудача. Тракторлор айдайт, уруктарын себет. Biz mala kılıp bereriz. УАЗ менен 3 mala kurup 1 гектар жерди 1 saatка жетпей тартабыз. УАЗ иштейби? УАЗ иштейт. Буну баягы көтөрүш керек го трактор. Жок, бул трактордан да күчтүү кылып бурулуп коебуз. Загон бар. 8 кылып жазып тарта беребиз. 8 март кылып деги. 8 март болуп кете берет бул жагы. Жакшы. Ошо УАЗдын бир жери ушунусу жакшы болуп атат. Ошо алайкуда баардыгы ушу УАЗ менен мала тартып, кош айдап, гиравилди да чөп жыйнаган гиравилди да куруп алып ошо менен да чөп жыйнап атат. Тиги кырларда. Ооба. Анан пирисе болуп алып ага чөп ташып алып келип УАЗдын кызматы көп эле кудайга шүгүр, жаман эмес. Иштин баарын УАЗ кылат экен да. Бизге баягы 500 миңдик УАЗ эмес, bir 100 миң, 150 миңдик УАЗдар, 150 миңдик УАЗдар мощный кызмат кылат да, баягы рабочийгача. Рабочийга сонун кызмат кылат. Анан берки адан кымбаттары сал аяйсың, чийилип калат деп. Аны менен такси кылганга туура келет. Ал шаарга барганда. Шаарга. Сон. Жакшы. Мен айрыкча мынаны көрүп аябай таң калдым, урматтуу көрүүчүлөр. Мына УАЗга маланы чиркеп коюптур. Ушу менен эрте жазда негизги тиричиликти ушул иш кылат экен да. Абдан мындай таң калыштуу, бул айылдын элине таң калып атам. Айрыкча Эркебай агага бул айылда жалгыз ушу унааларды оңдоп уста экен, колунан көөрү төгүлгөн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Баягы сиз бат-баттан келген унааларды оңдоп турсаңыз, Кудайга шүгүр. Айылдын ичинде кан жүгүрүп турат дегенде, Туура. Элди зарыктырбай эле оңдоп атабыз, Кудайга шүгүр. Батасын алып атабыз, акчасын алып атабыз эми. Тирчилик жашал. Ишиңизге ийгилик. Сиз иштен да кармап койдун окшойт. Беймарал эми, силер үчүн. Бүтүрбөйсүңбү деп жүрбөсүн. Ал бат эле болот. Рахмат, силер да куш келсиңер ошо. Рахмат. Болуптур, тынч болуңуз. Болуп тургула. Жашоочулар айылды экиге бөлүшөт. Терек жана чат деп. Бирок экөө биригип терек деген статустагы айыл. Жолдо барасаң, жолуккан кишиңден бүт эле баары четинен ырчы, таланттуу келишет. Ушул айылда жашайсызбы? Ооба, жашайбыз. Жакшы. Ушу менин айылым деген көрсөтүп тартып жүрөбүз. Жакшы. Айылыңыздар сонун экен, колубуз жакты. Ильяс бир келип калсаң бир айылын көтөрүп алып окуп койгула. Ырыңыз барбы? Бир окуп бербейсизби? Кандай ыры бул? Айыл жөнүндө. Өзүңүз жазгансызбы? Өзү жазганбыз да. Сонун. Ырларыңыз барбы дагы башка? Бар. Үйдө тетекте жазып койгонмун. Анан мына телефонго бая жаза калдым эле да. Угуп калып деңиз, туш келип калдыңыз да. Ооба.
Анда айыл жөнүндө болсо бир окуп бербейсизби? Биздин айыл Алай Куда жайгашкан, анық сонун терек айыл аталган. Билген жанга таланттарды чыгарып, Жеңишбек, Шайырбек агаларым мырдаган. Биздин айыл дарыясын агылган, бар тарабы арча кайың жыттанган, тегереги бүт кооздукка бөлөнүп, тоолорунда кекилик улар куштар сайраган. Биз жашаган айылыбыз терегим, bir özünde yaşap жүргөн mezgilim, ne bir türkün koozduktu tartılap, ayılım bir özünden tuzun tattım mezgildin. Ayılım altın uyan beşigim, arzu kılam ırım sağa belegim, Atatürk dep erdik kısam dayıma, ayılım dep sokkan жүрек ekenim. Сонун. Атыңыз ким? Timurlan. Timurlan? Timurlan аға, бұл ырларыңызды китеп кылып чыгарышыңыз керек экен да. Буюрса ниет кылабыз китеп кылганга. Сонун. Bu айыл керемет болса керек, э? Керемет, жакшы. Кечкурун айтып отурган, мал келбери отурган жакшы да. Жыргап деңиз, э? Жакшы. Айыл жакшы эле силерге. Жакты бизге, айыл. Жакшы. Кыдырып, жакшы жактан тартка ушинтип келип тартып туруп, а? Чоң рахмат сизге келгениңерге. Сонун. Ылдый жөнөдүңүзбү? Ооба, ылдый жөнөп. Азыр айылдын кечинде сонун керемет жагдайга туш болдум. Өзүңүздөр деле күбө болуңуздар. Бул жакта ушундай кечинде кезүү деп коет экен, мал кезек. Азыр ушул жерде мына 4 көчөдөн өздөрүнө тийишелүү койлорду бөлүп алышат экен, бөлөк деп. Кой, эчки, кыскасы мындай азыр кызык турмуш жүрүп атат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кел. Жакшысыздарбы? Кезүүнү бөлүп? Кезүүнү бөлүп атабыз. Койлорунуз түгөлбү экен? Эми толуктайбыз да. Ассаламу алейкум. Бу адашып кетпи? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? О, сон. Бу кезек менен карайсыздарбы? Биздин турмуш, алайкун турмушундай. Кезек менен карайбыз. Маала болуп, мындан нары бир маалабыз. 12 кезүү болдук. Жакында алып келдик. Буга чейин тоодо болуп жүргөн. Жакшы. Азыр эми келип алып кезек менен бүгүн бул киши кайтар, эртең мен кайтарам. Кайыр кайтарат. Бул жак киши бүгүн кайтарды. Ассаламу алейкум. Аба кандайсыз? Күнүңүз кандай өттү анаба? Сонунбу? Аба да жакшы, күн жылуу. Аба ырайы жакшы болду. Күн жылуу болду. Койлорду түгөл эле кайтарып келдиңизби? Түгөл дейт да. Жок болуп калса эмне дейсиз? Жок болсо тилеринен сураштырабыз, табабыз. Жоголбосо керек айылда, э? Кайтарышпайт. Кайсы жака кайтардыңыз? Эң алыстагы Жамбулак, Буругак Бем деген жерлерге. Алыспы? Алыс. Өтө эле, э? Эртең менен канчада айдап жүрүп кетесиздер? 8'de. 8'de. 6'da келебиз. Жакшы. Жакшы. Чарчабадыңызбы? Эмнеге чарчайт? Жакшы, 40 жылдарды жылда. Жакшы. Сон. Бардык ошо малдарын бөлүп кирип кетишет экен да. Макул аба, жакшы эс алыңыз эми. Болуптур. Сонун керемет. Азыр бул жерде Батыр аганы койлорду, эчкилерди көрүп, өзүмдүн да жаштыгым кичинекей кезимди элестетип кеттим. Бул жакта ошол нерсе дагы эле сакталып калыптыр. Азыр абабыз бир 500дөй, 600дөй койду алыскы жакка кайтарып, кайрадан ушу ээлерине бөлүштүрүп, эс алганы баратам деп кетти. Сон. Айылдын кечи деп коет го буну. Аба, койлоруңуз түгөлбү экен? Таң азыр эсептебиз. Жакшы. Жакшы. Сон. Эми түгөлдөйбүз да. Азаматтар. Сонун. Койлор семиз экен, а?
Tügeler eken. 32 he? 32 canınız var eкен да, кой ечки birigip. Ечki başka. Ha, ечki başka. Koyun özü. Ечkini eseptеп eşitminde. Ечkini özünçe eseptеп koyat. Койго кашпайды. Ала айтып калат го бул койго ечкини кошуп багыш керек дейт. Анын өзүнүн сыры барбы эмне? Эми аралаштырып бага беришет да. Бага койдун кашасы ечки дегенде илгеркиден сөз бар да. Ал чөптүн кашасы саман деп илгер айткан. Отундуку көң деп. Олардын да бир кашасы да анан койду көп сойбойт да ечкини соят да мындай. Илганча немелерге. Жеңилирээк. Жеңил да. Жеңил да. Ошондой кылат да. Койлор быйыл семиз экен, а? Дадиле да. Сиздин коюңуз түгөл экен, а? Болуптур. Жай баракат. Жакшы бар. Жай баракат эс алыңыз. Mayli. İşine iyi güç olsun bu. Эрмек ага кантиңиз? Жакшы, рахмат. Сыртка чыктыңызбы? Сыртка чыктым. Орда замен болду бирөөчө. Жакшы. Бул кичи футбол аянтчасы сонун болуп бүттүр да. Ооба. Күндө кечин ойнойсуздар? Куда кааласа, күнү болот. Бул кичи футбол аянтчасын куда былтыры 1985-жылкы балдардын демилкеси менен ушул атайын балдар демилге кылып жаштар спорт менен алек бололу, спорт ден соолуктун булагы деген темада ушинтип атайын спорт салып берди, спорт площадка салып берди. Ошо балдарга биринчиден ошо 1985-жылы туулган ушу Терек айылынын балдарына чоң рахмат. Ушул жердин балдары. Ошол жердин айылдын балдары рахмат. Атайын колдору менен кылышканбы? Өздөрүн атайын проект болуп, проект жазып, ушуларга өздүк салымын кошуп, атайын салып берди. 1985-жылдарда кезекти оюнду берген. Биз ошону өткөрүп атабыз. Ошо 1988-жылкы балдардагы бүгүн өткөрүп аткан байгеңиздер бар. Байгебиз бар. Атайын сиздер да ошо мезгилге келип калыпсыздар. Силерге да рахмат. Ошол кезде келип заказной болгондо болуп калды биягычы. Эң сонун азыр кечинде бул айылда жүрүп, жана кой кезүүнү узатып койсом эле көчөдөлөр айтып калды, ушул биздин кичи футбол аянтчабызда сонун кечинде мелдеш болот. Келе дегенен азыр бул жака келдик элек. Азыр Элбек агабыз да бизди бир командага бөлдү. Ошолор менен чогуу оюн куруп, балким байгеңизди биз утуп кетебиз. Можем утуп кетишибиз керек да. Азыр спортто күч атасын тааныбайт дейт. Азырча күчтүүсү жеңет. Анда кезек келген айтып койсо. Кезек келди азыр. Ооба. Даярда формаңыздар кийип турсаңар, азыр кезек келгенде айтып коебуз, а? Эки команда тең ойноп атат. Буюрса жеңиш биз тарапта деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, бул айылда бир күн кечке аябай сонун кызыктарга туш болдум. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар. Мен командама жардам берейин, футбол ойнойлу. Бар болуңуздар. Ашыр!